Үстүбүздөгү жылдын 2-октябрь күнү жаңы дайындалган билим берүү министри Каныбек Исаков мектептердеги мугалимдер менен директорлордун акча чогултуусуна тыюу салган буйрукка кол койгонун массалык маалымат каражаттары чоң жаңылык катары жазып чыкты. Эмне буга чейинки министрлер акча чогултулсун деп буйрук чыгарып жүрдү беле? Билим берүү тармагына келген ар бир министр өз ишин мыйзамсыз акча чогултууларга каршы буйрук чыгаруу менен баштап жүрбөдү беле? Кезектеги буйрук менен мектептердеги акча чогултууларды токтотсо болобу? Иликтеп көрөлү. Каныбек Исаковдон башка да мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча кайсы министр канча буйрук чыгарганын билүү максатында Билим берүү министрлигинин маалымат сайтына баш бактык. Анда болгону 54 бет болгондуктан 2015 жылдын 12 майынан баштап акча чогултулбасын деген 9 буйрукту таптык. Алар окуу жылы аяктагандыгына байланыштуу бүтүрүүчүлөргө көңүл ачууга жана акча чогултууга тыюу салган. Мектепке баланы кабыл алууда кымбат баалуу белектерди алууга жана акчалай пара алууга тыюу салган. Мыйзамсыз акча чогултууларды тыюу максатында мугалимдердин айлыгын көтөрүү, акча чогултуу схемасын каржы полициясы менен биргеликте иликтөө, акыркы коңгуроо аземине акча чогултууга тыюу салуу, акча чогултулган факты боюнча уюштурулган ыкчам байланыш телефондору жана башка буйруктар. Демек, жаңы министрдин жаңы буйругу жаңылык эмес экен. Мүмкүн Исаков кол койгон буйруктун мазмуну тереңирээктир. Билим берүү министрлигинин буйругу бул милдеттүү түрдө коомдук фондторго эмес, бул мектептин директоруна, мектептин администрациясына жана педагогторго милдеттүү түрдө баланы сабак учурунда акча чогултканыңарды токтоткула деп биз ошол буйрукту чыгарганбыз. Бирок азыркы ошол буйрукту чыгарганда ал буйрукту окуган кишиде ар кимиси ар кандай карашат экен да. Булар кантип анан ойлорум баары эле акча болуп калган да. Бирок биз бул жерде эң биринчи түрдө биз баланы коюшубуз керек. Бул бала бул биздин келечегибиз. Балага билим берүү бул биздин максатыбыз, милдетибиз. Эң биринчи түрдө ошо балага билим берип, анан гана биз мындай кийинки проблемаларды мындай акыркы проблеманы, акча маселесин бул акыркы проблема деп эсептешибиз керек да. Балага билим беришибиз керек, туура тарбия беришибиз керек. Ошондо гана биз ойлойбуз, биз кийин келечекте балдарга ошо билим берүүнү умутулсак, ошол ата-эне дагы, мугалим дагы ошо балага умутулса тыгыз байланышып, анда ошо баланын кийин келечегин көрсөк болот, туура, үзүрүн көрсөк болот, педагогдун үзүрүн көрсөк болот. Биз буйрукту чыгарып бердик. Ата-энелер үчүн биз буйрукту чыгарып бердик. Жардам берем десеңер, жардам бересиңер, жардам бербейинсе бул өз каалоосу болуш керек. Мамлекет тарабынан биз өзүбүздүн мисалы мугалимдердин айлык маянасын көтөрүүдө. Балдарга мындай качественный образование бергиле деп бул маселени биз азыр да көтөрүп атабыз. Ошондуктан биз ойлойбуз, эгер ата-эне менен мугалим тыгыз байланышып иштешпесе, бул проблема негизи чыга берет. Просто кийин келечекте мындай начар көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, что бул буйрукту биз ата-энелер үчүн биз ата-энелер үчүн бул буйрукту жасаган жокпуз. Билим берүү министрлиги бул буйрукту мектептин педагогтору үчүн ошол буйрукту иштеп чыккан. Мугалим өзү деген акча алып келгиле деп китеп сатса дагы, башка бир иш-чараларга чогултса дагы акча бергиле деп жазбаган күндө дагы, силер ошону жазбасын деп атасыңар. Ошол жазбаган күндө дагы баары бир өзүнүн жанындагы жанагындай атайын даярдалган ата-энелер тобу аркылуу чогултуп атпайбы? Ушул маселени кантип чечебиз эже? Акчаны айткандан кийин любой ата-эненин укугу бар. Эмнеге мен муну төлөп атам? Эмнесине сиз суроо берип атасыз? Эмнеге сиз бизден азыр 500 сом акча талап кылып атасыз? Анда милдеттүү түрдө ошол мугалим болобу, кимиси коюп атат ошол маселени. 500 сомдон эмнеге чогултушуп атат? Анда алар ошолордун баарын тең талап кылыш керек. Бул любой ата-эненин өзүнүн укугу бар. Укуктуу любой ата-эне. Мен өзүмдүн чөнтөгүмөн акча берип аткандан кийин менин укугум бар. Ошол акчаны санап, мына мисалы кана көргүзгүлөчү, эмнеге мен акчам кетип атат, каяка кетип атат, эмнеге мен салым коштум, элементардуу түрдө. Отчеттуулук туру. Мисалы отчет берип аткан мектептерде андай проблема жок.
эгер ачык айкын болуп атса андай проблемалар жок. А ачык айкын болбой мугалимди ата энени басмырлап атса, баланы басмырлап атса, ошол жерден мисалы акча болгон жерде анда милдеттүү түрдө бул ызычуулар чыгат. Ошондон биз айтабыз, же ачык айкын иштейсиңер, же болбосо антип иштегендин кажети жок. Ошон үчүн эң биринчи түрдө биздин талабыбыз бул баланын билим сапатын көтөргүлө. Акыркы жылдары коом тарабынан уюштурулуп жаткан митинг менен нааразычылык акциялары бул мыйзамсыз акча чогултуу терең тамыр жайып, билим эмес, акча каражатын максат кылгандар массалык түрдө көбөйгөнүнөн кабар берет. Мектептердеги акча чогултууну көпчүлүк сөз кылганы менен анын схемасы эмнегедир ачыкка чыга элек. Ал эми биз ошол схеманын бир бөлүгү болгон тагыраагы ата-энелер комитетинин эсепчиси болуп иштеген жарандан интервью алдык. Камерага карап айтып берүүдөн баш тарткан эсепчи эже бизге бардык сырды төкпөй чачпай айтып берди. Камерага эмес, жеке сүйлөшкөндө айтып бергенсиз, ошол жанагы мектептеги ата-энелер комитети менен чогуу бухгалтер катары иштегенсиз да. Анан өзү негизи мектепте бухгалтер деген штат болбойт. Анткени мектепте жалаң эле бир гана ошол билим берген мугалимдер, завучтар, директор болушу керек да. Анан кийин ошол биздин Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын бириндеги мектеп атайын бухгалтер алыптыр да сизди. Кандай максатта сизди чакырды? Эми эстеп атайын ойлоп көрсөм, ошо 2016 жыл январь айы болчу. Мен кесибим боюнча финансмин. Сабактан кийин продленный группа ачууга уруксат бериңиз деп Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын бирине мектепке кирип калсам, директор жылуу кабыл алып, кесибимди сурагандан кийин бухгалтер болуп иштеп бересизби деп калды, кошумча деп. Анан эми мага аренда катары мектептен орун берип атса, жанагы менин идеямды колдоп атса, тем более баягы кошумча зарплата болот дегенге ишенип мен макул болуп биринчи түшүндүм. Зарплата начислять этемби деп мугалимдерге де ойлосом, күлүп, жок, өзүңүз көрөсүз, мынчанчы күнү келиңиз, татынакай таза кабинет беришти. Кабинетте отурсам, мен түшүнгөн жокмун, ар бир класс жетекчи келип эле, ата-энелерден акча алып келип эле, төгөрөткөн анын кичинекей эмен бар экен, столдо мындай тартма болот го, сурма, ага сала берет экен. Анан улам бири келип алышат экен, директор сурап атат деп, ар бир завуч келет. Анан мурдагы отчетторду карасам, тыңыраак мугалимдер, завуштар мындай зарплата койдуруп алыптыр да. Анан борго, тряпкага, анан санэпстанцияга дешип эле акча ала беришет экен. Анан бир 10 чакты күн унчукпай иштегенге туура келди. Анан өзүм тажрыйбалуу финансист болгондугума байланыштуу мен жетекчим ким деп түшүнгөн жокмун чындыктачы. Директорго бардым бир күнү. Келип кол коюп бериңиз, ушунча акча келип атат, кел кайра ушинтип алып атат десем, директор айтты деп эле келе беришет. Анан сиз кол коюп бериңиз расходныйларга, мен берип атам десем, чалкашына кетти а кишичи. Эми мен деген бул акча менен ишим жок деп, кандайча сиз айтты деген үчүн берип атпайбы деп эле мен эметсем, ата-энелердин акчасы ата-энелери комитети болот дешти. Анан баласы 11-класста окуйт экен. Баласын сураштырып, класс жетекчисин сураштырып атып, ал эжекени таптым. Эми кийинчерээк азыр отуруп алып мындай ойлонуп көрсөм, бул чоң политика да, саясат. Атайын эчтеке менен иши жок, карапайым, жөнөкөй, жоопкерчиликти сезбеген. Ал эже өзүнүн жеке бизнеси бар экен, бир нерселерди жасап сата коюп, магазиндерге өткөрүп, мектеп боюнча иши деле жок экен, кыскасычы. Бирок ата-энелер жоопту шайлап коюшкан. Ата-энелер комитетинин төрагасы болуп, төрайымы кылып шайлап мектепке. Андан тышкары анын 2 келини ошол жерде иштейт экен, мугалим болупчу. Бул кандай десем, кийин ойлонсом, келиндериң биякта иштеп атканда эчтеке каршы боло албайсың деген кеп да. Ошо 2016-жылы бир жылда 80 миң, 90 миң эми чакан мектеп. Бир айда десеңиз? Бир айда түшөт экен. Анан аны деле билбейм. 100 миңге жакын акча бир айда. Бир айда 100 миңге жакын түшөт экен. Эң эле аз 250 сомдон чогултушат экен. Ортосунан мугалим, ар бир класс жетекчи өзүнүн үлүшүн алып калат экен. Канча бир 50 сомбу, ошо эсимде болот. Анан 170 сом мага беришет экен. Квитанция мен жазып берип аттым. Анан мен бир күнү ойлоп, Бустав менен тааныштырып, атайын счет ачып коюштур бул. Анан бул счетту ачкандан кийин колдонуш керек да, бул жерде наличка акчаны колго кармаганга болбойт. Атайын счетуңар бар экен деп мен болбой. Счет ачылган менен эже кечирип койгуңуз. Ал жака акча которулбай эле, түшпөй эле. Өздөрү бухгалтер алат экен, бухгалтердан акчаны сизге алып келет да. Анан мен
мынча акчаны колума кармаганга акым жок. 2-3 күндө бир чогултуп барып счетко төгүп аттым өзүмчү. Анда бир чоң кичине конфликт пайда болду да. Эми аны алыш дагы чоң, чын эле эми алыш деле эми өзүңөрдүн акчаңар, бирок мен бул мекемеге, кабинетке кармай албайм, мыйзамга кошулалы дедим. Анткени эмнеге өзүм алып, өзүм эле директорду угуп, завучтарды угуп бере берсем, аларга оңой болмок. Банкка төгүп койгондо, счетко төгүп койгондо аргасынан төрайымдын колу керек болуп, печаты керек болуп, ар бир кабар менен кабардар болуп турмак да. Анан мен эч укпастан банкка төгө баштадым. Компьютер жок дегенден анан мен акырын карасам, компьютерный информатика кабинети дегенде бир 10 чакты компьютер турат, бирөөсү да иштебейт экен, жөн эле бит. Анан мен мындай бир күнү талкууга мектеп жетекчилигине койдум. Ушундай ар кандай башаламандыкка жол берип атасыздар дедим. Ата энелерди төктүрүп атасыздар, көрүп атам. Ар бир класстан класс жетекчиси кыйнап төктүрөт экен, ошонучу кыйнап төктүрөт экен. Эң артында кээ бирин айттым, көп балалуу квартирада жашаган, ата энеси иштебеген, толук камсыз эмес үй бүлөдөн албай деле койгула деп жаман көрүндүм. Алышат экен кыйнап. Анткени ошо мектепте иштеп атып, бала бербеген баланын бурушта ыйлап калганын да көрдүм. Мен ыйлап калган. Бербеген балага ошондой көңүл бурулбай да калат экен. Өгөй болуп калат да. Бергендердин жүз балдарына көңүл бурулат экен. Анан ушундай көңүлүм ооруп жүрдү. Анан кийин бир күнү ошо талкууга койдум. Ошондо бир компьютер жок экен дедим. Бир айда бирден эле 90 миң чогулат экен. Мейли минимальный орто алганда 65 миң чогулса деле ошол учурда жакшы деген компьютер 12 миң болчу. Бир айда бирден компьютер алсаңар, бир окуу жылында 9 компьютер болмок экен. 9 жыл болуптур ушул мектептин ачылганына дедим. Ошондо ар бир кабинетте компьютер болуп калмак экен деп сен дагы ошондой улам эле мындай менин сөздөрүмдү терс кабыл ала беришти. Директор болсо өзүнүн күнөөсүн түшүндү, кечирим сурады, ал директор кетти, бирок Кыргызстанда ушундай бул должносттор сатылат экен, алмашуу экен да. Биз кетирдик, жазаладык. Ушунча жыл бизди мектептин карапайым ата энелердин акчасын пайдаланып келген десек, ал бир орунга көтөрүлүптүр, алдын орундагысын бизге алып келип койду да. Ал тиги директордон дагы катуу чыкты да. Эч кимди көз килбеген, андан жашыраак, даже ачык эле сөз болуп. Мен биякта жакшы деген, эгер фонд болбосо кантип иштейм деп, анан менин фамилиямды айтыптыр, абсолютно школдун жанына жолотпогула дептир. Мейли, кантип жолобойм, мен балдарым окуп атат, мен балдардын класс жетекчисине келишим керек, мен ата энемин. Тыңыраак ата эне ошондой өзүнүн укугун коргоп, балдардын укугун коргосо, балдарга аябай жаман болот да. Колунда бар ай энеталар бар. Алар деген колунда бар, чоң кызматта иштешет. Ошол эле учурда балдары такыр барчылыкта чоңоюп, тентек, анан мектепке көңүлү жок. Алардын балдары акча фонд үзбөй берип тургандар, ата энелерди жалпы жыйналышта фондду колдогондор. Эмне балдарыңардан эмне аябайт? Ата эне деген баласынан жанында аябайт, керек болсо жанында аябайт. Биз 200 сом, 500 сомду аябайбыз. Ошонун кайда кеткени отчет сураган эч ким жок. Отчет сураган жок. Ошо сурап коем деп, анан кийин өзүмөн ошо жалпы жыйналышта таблица түзүп, момундай кетти, момундай калатты, мынчадан деле чогултсаңар жетет экен. Анан ошол жердеги завучтардын зарплаталарын силер мамлекеттен алып атасыңар да. Биздин нагрузкабыз аз болсо кошумча иштегиле да. Бул деп эмгек кылып акча тапкыла да деп ошентип ата энелерин чогултуп албай. Председатель төрайымга эметип кыркып койгом. Ошондон кийин мектепке кирбей калдым мен. Анан кийин бул көрүнүштү акыркы жылдары байкап келатам. Бул ошо Бишкек шаарындагы жаңы конуш мен иштеген ошо мектепте эле экен десем, ар бир мектепте бар экен. Жана продленный группа боюнча эме иш ачам деп мен ар бир жерге бардым. Ошол эле көрүнүш. Камерага сүйлөөдөн баш тартса да, ата энелер комитетинин төрайымы болуп иштеген Жаран өзү иштеп кеткен мектептеги акча чогултуу схемасынын түзүлүшүн айтып берди. Бишкектин жаңы конуштарынын биринде мындан 12 жыл мурун курулган мектепте бир да жолу ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Бирок жыл сайын ата энелер 11 миллион сомдон акча чогултуп беришет. Ар бир окуучу ай сайын 270 сомдон бергени үчүн ата энелер комитетинин төрайымы мектеп жетекчилиги менен мыйзамдашканга чейин барган. Жыйынтыгында мектеп жетекчилиги баласын башка мектепке которуп ийип, комитеттин төрайымын кызматтан алган. Эже айтсаңыз, ушул сиз ушул ата энелер комитетинин төрайымы болуп иштеген мектепте сиз кайсы убакта барып иштедиңиз, анан канча иштедиңиз? 2016-дан 2018-ге чейин иштедим, 2 жыл иштедим. 2 класс. Мен ал жерге төрайым болгондун себеби кызымдын 1-классында 270-тен көп акча чогултулду, бирок ошондо деле кайра башкага акча депчи.
Анан мен айтчумун да, мен үйдө отуруп эсептеп көрдүм да, бул акчанын канча чыгат. Действительно 11 миллиондон ашык чыгат экен. То бербеди деп балдарды чыгарганда бул мектептен. Анан 2 классынан баштап мен болдум. Болуп мен кызым 3 классы бүткүчөктү бул эме мектеп менен күрөштүм. Акча чогултпайбыз. Орус класстар ошо өзүнүн ордунда окуйт деген. Азыр орус класстар өз ордунда окуй албайт азыр. Ар кайсы мектепке тентип атат уже 4-класстан кийин. Эмнеге? Потому что орус класстын ата-энелери бүт жактан требовательный келишет. Неге мындай, неге тигиндей. Бирок орус класстар барбы силердин мектепте? Уже жоюп атат. Биякта жоюп атат уже. Анан эмне үчүн кетип калдыңыз ата-энелер комитетинин төрайымына? Ата-энелер комитетинин төрайымына мен кетпес элем, мен күйөөм ортого түштү да. Болду уже нервный болуп калдым, өзүм ооруйм тим более. Бир жагынан оорусаң, бир жагынан мектеп менен нерв болуп кеттим уже. Токтот деп тур эле. Анан менин кызымды эжекеси мен күйөөмө чалат, мен биринчи школго сүйлөшүп берейин деп. Аны уккан, по-моему, директор вообще сүйүндө болуш керек. Обязательно бул кетсе, анткени бул кайра акча чогултулмай башталат депчи. Мен бар кезде чогултпай калышкан. Үчөлөп туруп эле которуп коюшту мен кызымды. Мен ошол кезде ооруп жаткан кезим болчу. Сиз билбей калдыңызбы? Мен билген жокмун. Канчанчы классында которду? 5-классында. 4-5 класс ошол жакта окуду да, мына база 2 жыл ошол жакта окуп атат, биринчи школдо. Анан сиз кандай кадамдарга бардыңыз? Бир нерсе кылдыңызбы же териштирбедиңизби? Жок, бул боюнча териштиргенде ясно эле болду, что булар мен кеткениме сүйүнгөн, анткен бияктан уже баягы мурунку акча чогултмайлар, кайра жыргамай, баягы мени жок деп башташты да буларчы. Ошондо айтсаңыз эже, башталгыч класстын окуучусуна ата-эне жылына же айына канчадан чогултат элеңер? Башталгыч класстарга 270ден. Бир айга? Бир айга. Эң акырында 150гө түштүк. Азыр кайра 200гө өттүк. 200гө өттү азыр кайра. А чоң класстар канчадан чогултат эже? Чоң класстар да ошондой чогултат. 270ден. 270ден бүт баары ошо бирдей эле. Эже айтсаңыз, ошо сиз иштеген маалда силер эсептегенсиңер да, баягы жетекчилик менен талаш тартыш болгон, ызы чуу болгон, чыр болгон. Ошондо деген эсептегениңиздерде канча класс бар болчу? Ошол бир класста канчадан бала бар болчу? Анан ар бир бала 270 сомдон чогултканда бир айда мектептин окуучулары канча миң чогултуп берчү? Короче, мен билгенимден бир ай деп эсептеген жокпуз, бирок биз 9 айга эметкенде 11 миллион чыгат экен. Примерно мындай эле. 9 айда 11 миллион. 11 миллион чыгат. А биз азыр жолдо келатып мектептин кебетесин көрдүк. Мектептин кебетеси ушул 10 жылдан бери ремонт болбогондой да. Болгон эмес. Анан ошол акчалар каяка кетип атат деп сурабадыңызбы? Бул акчалар мен укканыма караганда биринчисинде бүт эле көбүнчө сөздөр дешет экен. Мен потому что бул мектепке кирип комитет болгон себеби дагы мугалимдер, мисалы үчүн менин атам өзү мугалим. Атам 39 жыл иштептир мугалимдик кесипте. Андан чыкты. Ошондон билем да, булар акча анча ала албайт. Бай болсо менин атам бай болот да, ошолорго окшоп. Пансионат алып, 11 миңге машина тээп. Мен өздөрүнө ошо суроону бергем. Силер 9 айлык балдарды окутасыңар депчи. Ошондо 1 жылдык 9 айлыкта бир машина ала аласыңар десем, жок дегенде, анда каяктан алдың деген мен ачык эле. Кана мектепке төгүлгөн моолар жоголуп кетет, эмнени төгүп койсо, күндүз на показуха турат деле, кечинде шып жок да эчтекесичи. Почти бул мектеп деген 2007-жылы ачылды, бул жаңы мектеп да. Ушул убакка чейин мейли алла сыртын айтпайлы болобу, подвалы эчтеке бүтө элек да мунун. Азыр делеби? Азыр деле. Страшный подвал десеңер. Ошол жака балдарга жана танцевальный ар жак бер жак кылып эме кылса, эмне деген эме болот деп өнүккөн. Мен ишне комитет болуп жүргөндө ушул мектеп үчүн аябай жумушумду таштап коюп да чуркадым ушунда. Булар ар бир жай кукольный театрга барганда канчадан жеп калышат. Тиги циркке алып барганда канчадан жешет. Булардын ар бир немеси канча болчу эже? Уже санап бүттүм. Цирк менен кукольный театрдын билети канча болчу? 150ден эметишти го дейм. А тиякта канчадан төлөйт? Тияктан Ортодон канча желип кетип атат? Ошондо, короче, булар 120дан алып дейт, ошондо деле 30 сомдон желип кетип атат. Жакшы эле да. Чоң класска чейин барат да. Азыр мисалы үчүн бул мектеп аябай сүйүнөт менин кеткениме. Саламатсызбы байке? Мектепте бала чака окуйбу сизде? Окуйт. Мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча маселе кандай силердин мектепте? Кандай мыйзамсыз? Мыйзамсыз акча чогултуу боюнча.
мыйзамсыз эмес, баягы эме чогултуп акча кедер болот сурайт. Канча сурап атат? Канча балаңыз окуйт? Канчадан төлөп атасыз? Меники менчикте аякта төлөбөйт да мындай. Менчик мектепке канча бересиз? 12 000. Жакшы экен анда. Андан сырткары акча сурабайт, э? Ну, экскурсия болсо сурайт. Экскурсия болсо. Рахмат. У вас дети учатся в школе? Да. А вот по поводу незаконных поборов, что скажете? Вы почем собираете? Собираете? Нет, что-то я не помню. Не Чтоб помните? Школьный фонд, классный фонд. У нас есть только копилка, Вот по-моему. копилка это классный ну, фонд. Ага. ну а что делать, если, например, вот нету книжек, да, в школе, а как дети будут учиться? Приходится скидываться, мы из этой копилки берем, например, на книги деньги. А вот у вас какая копилка? Сколько там? 500 сом, у меня муж дает, ну, по-моему, 500 сом. 500 сом это на год? На полгода. На полгода. Да, в сентябре, вот я помню, мы каждый, третий год уже учимся, по 500 сом сдаем. Ну, а другого выхода, конечно, было бы классно, если бы все учебники были бы. Тогда, мне кажется, не пришлось бы платить, наверное, вот эти. А кроме учебников вы за что-то еще платите? Кроме... Обычно мне муж платит, но, по-моему, кроме... Именно чтобы в школу, на ремонт, по-моему, в конце года мы платим. Ремонт сколько школы. платите, не знаете? Не могу точно сказать. Муж платит. Да, муж, ну, тоже где-то, наверное, сомов А вот 300, именно вот 500. поэтому, по этой теме, по поборам, недавно у министра вышел приказ о том, чтобы Запретили, да, чтобы? запретить вообще. Ага. Ну, мы слышали это еще, когда мы в первый класс поступали, ну, каждый год, по-моему. То же самое, да, продолжается. То же самое, да. Но, с другой стороны, сами вот посудите, вот на ремонт они собирают. Можно понять тоже, мне кажется, школу. А ваша школа, вот, она каждый год ремонтируется? Ну, да. В класс, Вы да, довольны? у нас в классе окна меняли, да, конечно. Кондиционер ставили, когда вот жара, или зимой, когда холодно. Детям, наоборот, комфортно. Поэтому я особо так и не возмущаюсь, как бы, и не сказать, что мы там прям недовольны. Потому что действительно мы это для детей делаем. Раз государство не может это все сделать, приходится самим. Спасибо вам большое. Не за что. Неберем биринчи эле класска барат. Ошо биринчи класска барса дагы жанагы мектептеги мыйзамсыз акча чогултуу боюнча оюңуз кандай? Болуп атабы, чогултуп атасыңар, берсеңер канчадан берип атасыңар? Мен лично неберем акча бербейм. Анан кызым билбейм мектептен кандай эмес атат. Акча берип атканын айтып атабы? Акча берип атып сурап атат деди. Анан кийин канча Канчадан? берип атат, эмне болуп атат мен да сураган жок. Эми эл берсе берип атат да ал деле калбай. Эл бербесе, конечно, бербей деле койгон жакшы да акчаны. Жөн эле мектепке акча чогултуп эмне кереги бар? Рахмат. Канчадан берип жүргөнсүңөр? Мыйзамсыз деле жок болуш керек. 300 сомдон төлөчүбүз. Фонд мектептин 300 сомдон айына төлөчүбүз. Ооба. Азыр 300 сомдон. Эме качантан бери ушул ар бир министр келген сайын? Кийин биз төлөбөй калдык. Афганец болуп. Мен афганец болгондо алышкан жок. Азыр университетке өттү, аякта андайлар жок. Акча чогултпайт бекен? Жок, чогултпайт. Балам контракт айтпайт. төлөп атасыңар? Контракттай. А мектепте 300 сом бар болчу. Ну, жанагындай болчу да. Афганец экенин билгенден токтотуп коюшту. Таптакыр эле. Такыр эле. Рахмат эже. Мугалимдер акча сурайбы? Мектепке берип атканда акча алган. Ооба. Канча? Бизге 100 сомдон чогулду. Жок, мен 1,5 миң бердим фонд. Ал кайсы убакытка? 1 жылгабы? 1,5 миң сом. Ошол 1,5 миң сомго эмне алабыз дешти? Сураган жокмун, сураганын эле бердим. Качан бердиңиз? 10 күндөй болуп калды. 10 күндө болуп калды. 2 октябрь күнү министрдин буйругу чыкты да, ошондо мыйзамсыз акча чогултуулар токтотулсун дегендейчи. Ошо токтотулсун десе дагы алып атышабыз сиздерден акча же. Ошо мен ошондо эле билбейт экенмин, ошо сурап атат дегенден эле бергем да. Мен балам да 4-класста окуйт, 100 сомдон кечен эле берип келдим. Мектеп фонд. Айына 100бү? Айына 100 сом. Ошону эмнеге деп алышты сизден? Айткан жок эч кандай. Ошо же мектепке Былтыр 200 сом болчу, быйыл 100 сом болду. Мектепке берип атканда да балдардан акча алып атат го, 5 миңден, 10 миңден сурап. Ошол болуш керекпи же болбош керекпи? Болбош керек. Ал мыйзамсыз дейт. Мен ошо баягы 5 миң бериш керек дегенде мен кызым мектепке кириш үчүн 5 миң бергем. Аны деген колуна бердиңизби же банк аркылуу? Мен өзүм жок болуп калдым, ошо бердим, алып барып беришти да. Ошону точно билбейм даже. Ошону айтам да, ошону жоюп коюшса жакшы. Кыргыз Республикасында конституция боюнча биздин Кыргызстанда билим берүү бекер. Анан ар бир акча чогултуу бул мыйзамсыз. Ошондой деп койлу, чогултучупта. Азыр эми октябрга төлөдүңүзбү 100 сом? Ооба. Эми ноябрга да алат да, э? Ооба. А сиздер өзүңөр айта аласыңарбы? Эме депчи.
билим берүү бекер бизде депчи. Ошону Биз эмнеге гана беришибиз керек? Ошону бизге айтып койсоңуздар, биз да кийин айтканыбызга дагы. Ошону азырынча эч ким билбейт эмнеге беришибиз керек экен. Бирок деген жалпысынан буга бересиңер, буга бербейсиңер деген мыйзам жок, токтом жок, буйрук жок. Болгону конституция боюнча Кыргызстанда билим берүү бекер да. Значит, бекер экен да бар эле, Бекер. Андан ар бир шултоо менен алган тыйын ушул мыйзамсыз да. Түшүндүм. Ушул нерсени мисалы үчүн деген министрдин буйругу чыкты, мыйзамсыз акча чогултууларга тыюу салынсын деген буйрук чыкты деген уктуңузбу? Уккан эмесмиз. Мен уккан эмесмин. мен уккам. Анан уксаңыз деле берип WhatsApp'tan атасыз акчаны. группалардан жазып атышат бербегиле деп. Бирок эми кечээ эле бардым, сурады, анан бердим. Анан неге? Билбейт экенмин, ошо сурагандан мен да бердим, унчукпайм. Балдарың окуп аткандан кийин бербейм деп да айта албайт экенсиң да. Айла жок берет экенсиң. Былтыр 200 сом болчу, быйыл 100 сом болду деп эметкенден. Ошо ойлоп койдум, ушундай мыйзам чыккан үчүн 100 сомго түшкөн окшойт депчи. Былтыр 200 сом болчу. Эми ошондо 100 сомдон болгондо 9 айга 900 сом болот. Ооба. А биздики 1000 сом эми бир окуу жылына 1000 сом деп алышкан. Неме кече жакында мугалимдер күнү болду го, майрамы. Кесиптик майрамы. Ошол мугалимдер күнүнө өзүнчө башка чогулттуңарбы же ошол эле 100 сом кеттиби? Жок, өзүнчө чогултту. Канчадан? 100 сомдон. Дагы 100 сом. Анан кандай эме чогултпайбыз деп каршы чыккан ата-энелер болдубу? Эч ким каршы чыккан жок, баары тең эле беришти. Эч бирөө да жок, ушундай мыйзам чыгаттыр, эмнеге чогултасыңар деген жок, хотя даже эжей өзү чогултту. Эжей өзү чогулттубу? Эми эжейге ата-энелер жазыптыр, эжейге эле берип койгула, балдарыңардан беригиле эжейге берип койгула деп. Ошо жарым эжей көрсө, жарым ата-энелер бир комитет алды да. Группадан окуйсуң да баарын. Азыр биздин телевидение чыгып, эми балам эжей көрүп, эми баламды окуудан чыгарып салып жүрөбүз. Эми акысы жок. Рахмат. Жакшы окугула. Мыйзамсыз акча чогултууларга Жок, бул мындай. Жок, Бул мындай. Жок, уланта бергенден эмес. Негизи мындай да, мен айтканбыз, өткөндө айтканбыз директор, эжеке эч кимден талап кылбаңыз. Талап кылбаңыз. Бирок бергиси келген киши берип кое берет. Например, мен берип койдум. Сиз дегенде ал биздин мектепте чын айтканда талап жок. Былтыр конечно мындай условия коюп мындай 3 баласы болсо берилбейт деп айттым. Анда 3 баласы болсо дагы, 1 баласы болсо да талап кылбаңыз. Чындап ата-эне колдоп коеюн деген киши келсе, колдоп кое берсин дегенбиз. Бирокчу байке, мындай нерсе бар да, бул менин жеке оюм, анан дагы ошол журналисттик оюм. Мисалы үчүн деген сиз деген барып курулуш компанияда иштеген болсоңуз, мектеп үчүн чоңураак бир нерсе кылып койсоңуз, сиздин балаңызга башкача мамиле кылат. Жок. Мен деген ошол деген мектептеги мыйзамсыз акча чогултууларга мен караманча каршымын. Анткени деген эгерде мен мектепке акча берсем, мен коррупциянын гүлдөшүнө салым кошкон болуп атам дагы. Ошон үчүн мен каршы болсом, менин балама башкача мамиле кылат да. Мындай да, жеке. Негизинен мындай түшүнүш керек, например, медицина даже керек болсо платный болуш керек биздечи. Чейгил. Сиз дегенде сиз балаңыз же Кудай астаз бирөө жакыныңыз барып калса, врачка болгон тыйыныңызды бересиз. Ошону мамлекетке төгүп, аны врачтын айлыгын жибирип 30 миң, 40 миң, 50 миң кылып койсо, ошол лучше. Мен ошол Сиз дегенде бизде операциялар жасалат, 300 миң деп, 400 миң деп операциялар жасалат. Мен жакында эле жолдош балабызды классташыбыз операция кылдырдык, 4,5 миң долларга бир жан башына сүйөгүн алмаштырдык. Ошол киши чөнтөккө кетти, ошол бойдон кетти. Аны деген алып барып мамлекетке төгүп койсок, 2 миң доллар мамлекетке төгүп койсок, жакшы боло беле? Ооба да. Мен ошол мамлекетке берүүгө макулмун да. Ошондой. Бирок деген ошол ортодогу бир адамдардын чөнтөгүнө кетпеш. Жок, алсамазбы, жанагында банкка төгүп атабыз деген деле бул обман. Эми акчаны бериш керек мектепке. Себеби акча төлөнбөгөн мектеп көрүп атабыз, талкаланып жок болуп атат. Эчтеме баладан аябай ошо жардам кылып бериш керек. Эси эле ошону бөлүп жеп албай мектепке жумшаган болсо. Мектепке жумшаган болсо, мектепке жумшалып атабы байке? Эми отчет берип атат, антик минтик деп. Вроде жумшап атат болуш керек. Мейли жанагы антик минтик деп отчет бергени менен балаңыздын билими кандай болуп атат? Эми билим элдей эле болуп атат, кыйраткан билим жок эле. Ошо тыйынга жараша билимди жакшы берсе жакшы болот эле деген оюм бар да менинчи. Туура, билим тыйына жараша билимди жакшы берсе болот эле, бирок чындагында мугалимдерди эми ошончолук айлыгы актабайт го дейм. Ошончо билим бере албайт ошон үчүн. Алар дагы башка жумуш кылыш керек. Алардын да бала чакасы бар. Мугалимдерди күнөөлөй албайм мен. Канчадан бердиңиз? Канча балаңыз бар? 200 сомдон берилет ар бир балага. Ай сайынбы? Канча балаңыз бар? Азыр бир эле балам окуду, калганы бүтүп кетти. Бир балаңызга ай сайын 200 сомдон бересиз. Канчанчы класста окуйт?
6 класста. 6 класста окуйт. Ошондо деген жылына канча болуп калат? 1800 сом болуп калат. Ошо 1800 сом каяка жумшалат экен? Сизге отчет бергенде Ремонтторуна жумшалып атат. Отоплениясына кеттик, краскаладык, үстүн жаптык, тигиндей полун алмаштырдык, занавеска койдук деп ушинтип атышат. Анан сизден чогулткан акчадан сырткары дагы башка нерселерге чогултабы? Майрамдарга, жаңы жылга, мугалимдин кесиптик майрамына. Ага жанагы родительский комитет дегенибиз бар, эми ошол менен өздөрү ыраазы болушса чогултушат, ыраазы болбосо чогултпайт биздин мектепте. Жакшы экен анда. Чоң рахмат сизге. Апа кандайсыз? Мектепте бала чакаңыз барбы? Неберелерим менен. Неберелериңизге ата-энелер канчадан акча чогултат экен билесизби? Билбейм. Мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча оюңуз. Чогултпайбы акча? Жакшы экен анда. Аймакпы бул же шаарбы? Айыл. Айыл анда жакшы экен, рахмат. Сиз айына канчадан берип атасыз же 1 жылга канча бердиңиз? 1 жылга негизи класстык фондту, негизи мектеп фондун жойду да. Класстык копилка ал отдельно дешти да. Класстык копилкага канча бердиңиз? Азыр мыйзам чыккандан пока унчукпай элем. Канчадан чогултуп атышат? 1000ден. 1000ден 1 жылына. Окуу жылга. Унчукпай эле болсоңуз анча-мынчамдай басым мажбурлоо болуп атабы? Төлөгүлө, болгула, бергиле деп атышат? Жок, эме. Эмес унчукпай эле азыр. Родительский комитет. Пока унчуккан жок. Бирок эми балага эме таасирин тийгизбейби деп ойлоп атам да. Туура айтасыз. Мен дагы ошону ойлонуп жүрөм. Буга чейин канча берчилеңиздер, мисалы үчүн былтыры? Быйыл 1 класска бардым. Быйыл 1 класска. 1000 сом сурады. Анан 600 сомду дагы эмнеге дедиңиз? Охрана менен техничка. Ага берип салдыңызбы? Бердик. 600 сомду бердиңиз, 1000 сом бере элексиз. Пока берелекпиз. Рахмат. Жакшы окусун. Бул имаратта Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы жайгашкан. Кызыгы башкармалык билим берүү министрлигине да, ошол эле убакта толугу менен Бишкек шаардык мэриясына да карайт. Ата-энелер арасында мыйзамсыз чогултулган акчаларды мугалим директор менен, мектеп жетекчилиги билим берүү башкармалыгы менен, ал эми алар өз кезегинде министрлик менен бөлүшөт деген кептер тарап жүрөт. Бул албетте такталбаган маселе. Андай болбосо, неге мугалимдер билим сапатын жогорулатуунун ордуна акча маселесин козгогонду өзгөчө жактырышат? Коррупция схемасы барбы же жокпу деген суроо менен биз башкармалыкка кайрылдык. Ыңгайсыз суроолорубузга кыйыр жооп алганыбызды алдын ала айтып коюшубуз керек. Родители говорят, это не я одна слышала, все говорят об этом. Но они как бы в открытую не говорят. Учителя собирают деньги, отмечаются перед директором, а директор отмечается перед управлением образования, а управление образования, в свою очередь, перед Минобраз. Вот такой вопрос. Очень низко и очень плохо, что вот такое мнение существует. Я должна что ответить? Я в таком случае говорю, какой ответ вы хотите от меня услышать? Миллионером не стал ни один директор. Или я, например, сидя здесь. Мне тоже задавали вопрос. Вот сколько? 97 школ, там 86 детских садов, столько-то там арендаторов, столько-то. И к вам же все ходят с конвертами. Вот мне обидно, что такие вопросы возникают. Это говорит о качестве нашей с вами жизни. Чиновник, который не в камеру, мне рассказал о том, что директора гимназии, они отдыхают за границей, там ездят на джипах. Директора гимназии – это же не сироты какие-то. Это же состоявшиеся люди в возрасте. У них есть семьи, у них есть дети. Есть успешные мужья, бизнесмены. Но это очень относительно. И если куда-то выезжают за границу, то сегодня многие выезжают за границу. Например, меня тоже обвиняли, писали, на какие средства я езжу за границу. Да я езжу за границу иногда. Тогда, когда приглашающая сторона все оплачивает. По работе, по-другому нет.
И мы ответили, мы приложили распоряжение, подписанное мэром. Это вот я в Москву летала на форум образовательный. Это у нас в рамках соглашений, заключенных с мэрией. Это работа, и нужно выезжать, нужно обмениваться опытом, надо выходить за рамки, нужно быть интегрированным в сообщество. Да? Вот так мы растем. Ну что же мы вот такие вот убогие, вот такие обвинения у нас, и будем сидеть вот так вот, да, как эти, вообще не знаю. Это же нисколько не прибавит оптимизма, нужно же двигаться дальше. Каныбек Исаковдун өзүнүн дайындалышынан да мектептердеги мыйзамсыз акчаларды мугалимдер чогултпашы керек деген буйругу чоң талкууну жаратты. Мындай буйрук өлкөнүн билим берүү тармагы мурдагыдай эле коомдун колдоосуна, акчалай жардамына муктаж экендигин далилдеди. Демек, мамлекет буга чейин мектептеги көйгөйдү кандай коомго оодара салган болсо, ошондой эле позицияны 28 жылдан бери карманып келе жатканын дагы бир жолу тастыктады. Мындай пикирлер интернетте, социалдык тармактарда кызуу талкууга айланып, коом акчасын мурдагыдай эле аянбай мектепке берген ата-эне менен таптакыр билим берүүнү каржылагандан баш тарткан ата-энелер болуп, эки жаатка бөлүнүп калды. Гүлшан Кулчбековна, жанагы акча берем, бербейм деген ата-энелердин согушу жүрүп атат. Сиз ушул билим берүү министрлигинде көп жыл иштесеңиз, сиз аны аябай жакшы билесиз мага караганда. Анан ошол акча беребиз деп чыккан ата-энелер менен акча бербейбиз, Кыргызстанда билим берүү бекер деген ата-энелердин ортосундагы согушту билим берүү министрлиги көзөмөлдөп атабы? Мындай ошол ата-энелер менен иш жүргүзүлүп атабы, же болбосо көзөмөлдөө мүмкүнбү? Күрөшүүгө мүмкүн. Анткени негизи ошол ата-энелердин арасында ызычуу чыккан, мисалы, мектептер жок эмес деп мен айта алам. Жок эмес, бар андай нерсе, андай проблемалар бар, аны мойнунга алыш керек. Эгер ошондой мектептин ичинде ата-энелер арасында ызычуу чыгарган мектептер, бул мектеп жөн эле ызычуу чыккан жок да, бирөөнүн аркасынан, ошону милдеттүү түрдө биз мектептин администрациясына чара көрөбүз. Ошол мектебиңде ызычуу чыгып атат, тарбия иштери жок. Анткени бул педагог болгондон кийин эң биринчи түрдө бул бир эле гана балага тарбия эмес, биз керек болсо элди тарбиялай турган кесипкөйбүз, туурабы? Ошондуктан биз айтабыз, мектепте эң биринчи ошол ачык айкын эмес, мындай толеранттуулукка, мындай адамгерчиликкө бул эң биринчи мугалимдин өзүнүн эмеси, авторитети болуш керек. Анан силер эгер ата-энелердин арасында чыр-чатак чыгарып атсаңар, анда ошо мектепте андай мугалимдин иштегенге кажети жок. Анда мындай чыр-чатакты мугалим басып туруш керек. Алдын алыш керек. Мындай чыр-чатактарды болтурбаш керек. Ошондуктан биз андай ызычуу чыккан мектептерибизге кадимгидей эле мыйзам түрүндө эмгек кодексинин негизинде эле чара көрүп кое беребиз, административдик түрдө. Социалдык тармактарда мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча түрдүү пикирлер айтылып, бири-бирине карама-каршы келген комментарийлер да жазылып атат. Белгилүү укук коргоочу Рита Карасартова 28 жылдан бери акча чогултууга тыюу салган буйруктарды чыгарган билим берүү министрлигинин кадыр баркы түшүп кеткенин белгиледи. Анын пикиринде билим берүү тармагы терең изилденип, чоң реформага муктаж. Эмне үчүн мен муну профанация деп айтканым, анткени себеби ар бир министр ушундай тыюу салып чыгарат, но бирок тыюу салгандан кийин анда бул көйгөйдү кантип чечебиз деген кандай бир иш аракеттер болуш керек да. Бул маселе эч кандай чечилбейт. Бүгүнкү күндө мына биз 2-3 күн мурун бюджетти карап чыктык. Эмки жылдын бюджетинде дагы аябай чоң тартыштыктар болот. Көбүнчөсү баягы корголгон беренелер бар деп коет. Ал айлык акыны төлөп берген кептеп жетишелик деген нерсе бар. Билим берүүдө айлык акыдан сырткары да башка көйгөйлөр толтура. Ал көйгөйлөрдүн каржылоонун баарын секвестирование кылып кесип салат. Ошондо мектептин жетекчилиги ошондой болгон көйгөйлөрүн көбүнчөсү ошо фонддон чечет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз талап кылып атабыз. Реформа ошо каржылоонун ыкмасынан башталсын. Бүт акча, бүгүнкү эле акчаны балага бөлгүлө. Кайсы бала кайсы мектепке барса ошол акча ошол жака бөлүнүп берилсин. Калгандарын биз да төлөгөн акчадагы мыйзамдаштырып, но бирок аны эч ким алып койбой, мектептен эмнени жасаганга биз чогултуп атабыз, кандайга жардам берип атабыз деп туруп, баягы финансалык дагы, анан академиялык дагы мен ушинтип окутам, мындай кылам деген эркиндикти бериш керек да. Ал эркиндик болмоюнча бүт сен мындай китеп аласың, сен муну жаздырасың, мынча кагаз сатып аласың деп бүгүнкү күндө эч кандай финансалык эркиндик жок.
даже айлыкты дагы райондук отдел билим берүү төлөп берет, бир нерсе сатып алууну дагы борбордоштуруп сатып алышат. Мектептердин баары эле мондай солдаттай эле да туруп барып окутуп эле кайра келген. Андай болгончо бизден эч качан мындай уникалдуу мектептер алдыга мындай жулунуп чыга албайт да, бул туура эмес нерсе. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ваучерге өтөлүк, болгон акчаны балага бөлүп бер. Бала кайсы мектепке барбасын, жеке мектепке барса да ошо кичтеке акчасы аркасынан ээрчип барсын. А калгандарын ата-энелер төлөп, көзөмөлдү да колдоруна алып, жоопкерчиликти да колуна алып, ошондо биз жоопкерчиликтүү ата-эне болобуз да, балдарыбыз кандай билим алып атканына. Ансы да жоопкерчиликтүү ата-энебиз да. Бүгүнкү күндө биз жоопкерчилик жок, зато бизде деген кайра аны деген талап кылып алган ыкмалар жок. Акчаң каяка кетип атат десе, ал ата-эне желмугуз болуп көрүнүп калат. Көп учурларда ошо отчет бергенге дагы кызыктар эмес. Отчетторду бир барак кылып эле берип коет, чоң статья менен. Ал кимге кетип атат? Мисалы, биздин мектепте 80% биз чогулткан акчанын 80% мугалимдердин айлыгына кошумча кошулуп берет. Анткени айлык аябай төмөн. А ошол 80% кошумча кылып берилип атканын ыкмасы кандай? Балким директор өзүнүн жаккан мугалимдерине берип атканбы? Бүт баары ачык, эмне себептен кандай дегенин баары бүт ачык болуш керек да. Биз андайга жетише элекпиз, андайга жетишебиз дегендер жаман көрүнүп калышат да. Ошон үчүн биз биздин каржылоо системасы өзгөрсө, анда уже менин акчам билим берүүгө берип аткан школьный фонд деп аталып эле мен баламдын окуусуна момунча төлөп атам. Ал жер момундай деп туруп, анан натыйжада кандай жетишкендикке жеттик дегенди көрсөтүп коюп турса, ошол эле керек. А бизде мугалим кантип туруп атат, мектепке кантип барып атат, кайсы китептин үстүндө окутуп атат дегендин баарын жөнгө салуунун кажети жок. Билим берүү министрлиги 28 жылдан бери акча жыйноого тыюу салганын койбоду. Тамырлашып кеткен коррупциялык схемага малынган ата-энелер акча жыйнаганын токтотподу. Кагаз жүзүндөгү министрликтин буйругу мугалимдерге да, ата-энелерге да таасир этпегенин турмуш тастыктап атат. Жыйынтыгында эки жаат болуп талашып тартышып жаткан ата-энелердин көпчүлүгү эмнеге төлөш керек жана эмнеге төлөбөш керек экендигинин тизмеси жазылган расмий документти талап кылууну туура көрдү. Журналисттик иликтөө менен мен Алтынай Арстанбекова болдум. Иликтөөбүзгө жардам кылган Республика гезитинин кожоюну Замира Сыдыкова айымга терең ыраазычылык билдирем. Бул журналисттик иликтөөбүздү сиздер Респуб Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактардан издеңиздер. Кийинки журналисттик иликтөөбүз мындан да кызыктуу болот. Көрүшкөнчө аман бололу.